Бүгүн таң эрте журт бузар жумшак күчтөр жанданды. Тыштан каржыланып НПОлордун акырынан доллар жеп көнгөн активисттер менен батыш каржылаган медиалардын кайратын чегетип, буту күйгөн тооктой жандал бастап тывырчылай баштады. Массалык маалыматтык манипуляторлор кылмышка шектелип четинен кармала баштаган өз өкүлдөрүн коргоп, колдоп, кармап, сактап калуунун аракетинде социалдык тармактарда активдүү баш көтөрдү. Мен тартам. Мен тартам. Мен тартқанға имею право. Мен Тыныстанын руководителімін. Дилбар Алимова күч органдарынан калкалап жаткан бул Тыныстан Асыпбек аттуу жигит чыныгы манипулятор. Батыш каржылап Алимова жетектеген Политклиника редакциясынын журналисти. Ал массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кармалды. Тыныстан Асыпбек социалдык тармактардагы жумшак күчтөрдүн жаш желдеттеринин бири. Мамлекет жасаган иштерди жокко чыгаруу, бийликти бир тараптуу каралоо, маалыматты бурмалоо менен элдин башын айлантуу менен алектенген саткын блогер, сабатсыз журналист. Ошондой эле бүгүн таң эрте Тыныстан Асыпбек сыяктуу батыштын акчасына азгырылып ар кандай методдор, алардын маалыматтык камчысын камчылаган Темир Лайфтын бир канча кызматкери айт десенин акын импровизаторлору суракка алынды. Тагылган айыптарын тактоо үчүн кармалгандар ИИМге жеткирилди. Бүгүн кармалгандардын дээрлик баары бир тараптуу каралоо менен алектенген маалыматтык компаниянын өкүлдөрү. Чет өлкөнүн жашыл долларлары менен жан багып, өз эли журту мекенине көө жабуу менен тирилик кылган жандар. Темир Лайф айт десе жана Политклиника редакцияларынын кызматкерлери болуп саналат. Темир Лайф айт десе жана Политклиника НПОлордун эсебинен жашаган редакциялар. Саясий мотив төлөнгөн тыйын үчүн жалпы журт өлкөнү да сатуудан баш тартпаган медиалар десек болот. Алардын ана башчылары учурда жылдызы жанып турган Дилбар Алимова жана Болот Темировдун жубайы Махабат Тажыбек кызы. Темиров Лайфты бир эле АКШтан эмес, дүйнө жүзүнөн алардын баары тилекке каршы ошол өнүккөн мамлекет АКШ, Япония, Европада болуп атат. Ошолор каржылаган менен биз өтө сыймыктанабыз, жагат бизге. Махабат Тажыбек кызы Темир Лайф менен айт десе долбоорунун АКШ жана НПОлордун акчасы менен баккан батышчыл аял. Өлкөдө маалыматты бурмалоонун башында турган чет элдик агент. Мага жагат, мен сүйөм жумушумду. Именно ушул жумушумда. МПО дейсиңер, бузуку дейсиңер, мен МПО болгон менен сыймыктанам, бузуку болгон менен сыймыктанам. Сүйөм өз жумушумду. Настолько сүйөм, что эч нерсеге алмаштырбайм. Политклиниканын жетекчиси Дилбар Алимова НПОлордун долларлары менен күн көрөт. Батыш долбоорлору менен бул айым кыйла эле жашоо турмушун жакшыртып алдык десек болот. Маселен, 2023-жылдын 5-декабрында Дилбар Алимова Бишкектин борборунан баасы $150,000 чапчыган батир сатып алган. Негизи катардагы журналист же редактор боло туруп, мындай кымбат баалуу батирди сатып алуу Кыргызстандын шартында такыр мүмкүн эмес. Бул миңдеген долларлар болсо Политклиника редакциясы аркылуу Алимовага чет элден донорлор аркылуу агылып келген акчалар десек болот. Негизи дүйнөдө лидер өлкөлөр ар бир аймакта өз саясатын жүргүзүү, таңуулоо, коомдук пикирди жаратуу менен аудиторияга чөлкөмгө ээлик кылуу операцияларын түрдүү жолдор менен туруктуу жүргүзүп келет. Ал үчүн жылына атайын булактарынан да миллиарддаган долларларды максаттуу бөлүп турат. Мындай акчаларды донорлор ар түрдүү медиа долбоорлорго жана жарандык коомду жандандууга жумшайт. Бул стратегия дүйнөлүк саясатта коомду козгогон жумшак күч деп аталат. Башка державаларга кызмат кылган мындай жумшак күчтөр экономикасы алсыз же жаңыдан бутка туруп, өз жолун эми таап келе жаткан эгемен өлкөлөрдүн дээрлик баарында бар. Бизде болсо бул кызматты батышчыл багытты көздөгөн 7 редакциянын бириккен тобу аткарат. Фейк менен манипуляцияга каршы күрөшөбүз. Медианын чыныгы максаты эч кандай чындыкты чагылдыруу эмес. Чыныгы миссиясы өлкөдө стабилдүүлүктү бузуу жана элди козутуу. Коомдо ажырым жаратуу менен саясий максаттарына жетүү. Эркин өлкө, эркин элди акчасын төлөгөн донор мамлекеттерге жүгүнтүү, баш ийдирүү саясатын жүргүзөт. Бириккен 7 редакция жана адилеттүүлүк деп айкырык салган акынчалыш активисттерге акчалар негизинен Интерnews Network эл аралык уюмунан ар түрдүү долбоор аркылуу берилет. Интерnews Network Алимова, Темиров, Махабат Тажыбек
кагазы сыяктуу мекенге өз журтуна мамилеси муздак жарандарды топтоп, алардын башын бириктирип, маалыматтык манипуляцияга окутуп, үйрөтүп, акчасын төлөп, кайра өз элине кайрап, башаламандык уюштуруу үчүн жумшак күч катары салып берет. Мындай эмполор каражаттары каяктан келгенин ачык көрсөтүүдөн ар дайым карманып турат. Ошондой эле ал акчалар кимдерге берилип, кандай максаттарга жумшалып жатканын айтуудан чочулап, ар дайым каршылык көрсөтүп келет. Эгер алардын колундагы акчалардын эсеби менен багыты аныкталчу болсо, сырдуу максаттары ачыкка чыгат. НПО жана чындыкты жамынган медиалар мына ушул чындыктын ачыкка чыгып кетүүсүнөн кооптонот. Ал эми бүгүн бизде сөз эркиндиги, адам укуктары деп калп эле чыр салгандарда дал ушул Интерньюс Нетворк сыяктуу мега медиа долбоорлордун арты менен жашайт. Алардан мамлекетке башаламандык уюштуруу тапшырмасын алып, ар түрдүү протест, акция, митинг, элди козуткан билдирүүлөрү менен мекенге чыккынчылык кылып киреше табат.